Рахмат, Улан Бердібаевич. Урматтуу Алмаз Кулубекович, министр кайда? Акыркы күндөрү таптакыр келбей койду го биздин комитетке. Урматтуу Рыспек Исламович, өткөн жумада Жээнбек Молдоканович бираз ооруп калган болчу. Бүгүнкү күндө азыр өзүңүзгө белгилүү президент менен Худжан Шарда делегациянын курамында. Министр 2024-жылы биздин комитетке бир эле эки эле жолу катышты да. Катышпай же тоготпойбу бизди сиз салам айтып барсаңыз, эмикиде сөз келип мындай активдүү катышып кетсе. Биз баягыда сүйлөшпөдүк беле. Ар бир ошол мыйзам долбоорлорун биринчи министр өзү келип талкуулап, андан кийин экинчи, үчүнчү окууда орун басарлар келе берсин деп сүйлөшпөдүкпү? Туурабы? Анан жакшылап салам айтып барыңыз, эмикиде сөзсүз түрдө келсин. Анан Алмаз Кулубекович, аталган мыйзам долбоорун колдойбуз албетте. Анан могу бизде Канада мамлекетинде биздин мекендештер азыркы учурда бир 70-80 миңге барып калды дейт. Абдан көп дейт да. Анан консулдук жардамдар болсо сөзсүз түрдө Америкага барышат экен да. Мен ошо сунуш берет элем, Улан Бердибаевич комитеттин чечимине да киргизип койсок, ошо Канада мамлекетине бир ген консулдук бөлүм ачсаңыздар абдан жакшы болот эле. Биздин мекендештер Канада мамлекетине азыркы учурда абдан көп барып атат. Ошол жерде жакшы иштеп, биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым кошуп, акча которуп, абдан жакшы иштешип атат да. Анан Канадага барыштан абдан оңой экен. Ошондуктан ушул маселени сиздер өзүңүздөр мындай көзөмөлгө алып, министрлер кабинетинин төрагасы менен сүйлөшүп, ошол жака ген консулдук бөлүм сөзсүз түрдө ачышыңыздар керек. Мен ушуну сунуш берет элем. Рахмат. Жарайт, эске алабыз.